Ар бир дизайнердин өзүнчө өзгөчөлүгү бар, ошо тууралуу эле. Бизде өзгөчөлүк көбүнчө биз могундай сложный валандарга көбүнчө көңүл бурабыз. Ушундай валандардан көйнөктөр же болбосо юбкасы кетет, же болбосо үстү жагы кетет. Ошол тууралуу эле. Буга кеткен материал бул еврофатин деп коет. Фатин же болбосо сетка. Жумшак сеткалардан көбүнчө биздин көйнөктөр актуалдуу болуп аткан чагы. Бул суроо көпчүлүктү кызыктырат деп айтсам болот да. Мен бирөөдүн рекламасы күчтүү, ошол менен иштеше калайын деген оюм менде жок. Мен жөн гана ошол кардарды колумдан чыгара албайын деп аракет кылам. Тактап айтып кеткенде, мен мисалы кыргыз эстрада ырчысы Анжелика, Асель Кадырбекова, же болбосо Сайкыл Садыбакасова деген ырчыларды, эгерде мен аларга тигилген көйнөк бир образ болсо, ал көйнөктү ал кийгенден кийин, ал ырчы айым кийгенден кийин жок дегенде 15-20 үлгүдө кайра кайталанат. Мындайча айтканда, ал кийген айымдын көйнөгүн башка кардарлар албетте заказ беришет. Негизи дизайнерлер эки этап менен иштейт. Мисалы мен эки этап менен иштейм. Биринчи этап бул жеке заказ үчүн, экинчи этап бул өзүнчө коллекция, өзүнүн жеке бренди үчүн. Мен жеке заказ үчүн каалаган дизайнды кардардын берген заказына жараша тигип бере алам. Эгер мага келген кардар өз кыз узатуусуна, өз свадьбасына болобу, кие турган көйнөгү башка дизайнердики болсо дагы мага тигип бер десе, мен анын кыялын орундатканга даярмын. Анткени ал каалап жатат, мен аны аткара алам. Эгерде мен өзүмдүн брендим үчүн, өзүмдүн магазиним же болбосо кандайдыр бир шоу коллекцияларым үчүн бир дизайнердин же болбосо бөлөк элдин идеяларын көчүрбөгөнгө аракет кылам, көчүрбөйбүз деле, анткени билинип калат. Ошол тууралуу эле өз идеябызды, өз каалообузду, өз кандай десем, оюбузду беребиз. Мен бул жерде конкуренция деген жакты көрбөйм деле. Ар кимдин ою ар башка. Демек сизге азыр Кыргызстанда конкурент жок, Конкурент жок, эгерде менин этабым менен иштеген адам болсо. Эгерде менин направлениям менен иштеген адам болсо, мен аны конкурент деп айтсам болмок. Менин направлениям менен иштеген адам азырынча жок. Ал кардарга барган, башка клиентке барганын себеби менин жетишпей калгандыгымдын белгиси деп айтсам болот. Өзүңүздөр көргөндөй, бүгүн кыргыз брендине айланып бара жаткан Арзубек Vonamанын чыгармачылыгы менен таанышып кайттык. Тахмина Кенжебек кызы, Алтынбек Сакиев, New TV таң маанай.